Birinci jolu biyilik adamının oğuzundan Kurultay bizge gerek degen söz çıkıp atat. Bizge jagabı, jakpayбы, бирок ошону айткан кишилерге биз рахмат айтып коюшубуз керек. Kurultay institutun konstitutsiyaya girgisi gerek. Birinci, konstitutsiyаны reforma kılıp durup anan şaylaularda ötközüş gerek. Turabı? Bunu azırkı oturgan parlament jasabайт. Parlamentin geçögünü полномочиясы бүттү, булар кетсин. Турабы? Мындан ары бул мыйзамсыз парламент менен далай оюндун үстүнөн чыгабыз. Ошондуктан булардын аман эсен эле кетип калганы жакшы. Биз президентти шайлап, ошонун указы менен окат кылалык, жаңы парламент келгенче. Конституцияны өзгөртүп туруп, анын ичинде партиялык системаны жоготуп, бирок урматтуу мекендештер, мына мен азыр бир суроо берейинчи. Ушул залда bir oligarx barбы? Milyarder barбы? Ой, жок дегенде миллионер барбы? Жок. Эмне үчүн жок? Анткени силер элдин тагдыры деп келдиңер, элдин тагдыры карала турган жерге алар жолобойт. Аларга кереги жок элдин тагдырынын. Аларга акча өнө турган, байлык чыга турган жери керек. Ошондуктан кийинки курултайга делегаттарды шайлаарда ар кимиңиздер өз жериңиздерде жакшылап иштеп бериңиздер. Анткени кайрылы ушулар келет курултайга делегат болуп. Айылда жылкыны союп коет, акчаны таратып коет, бүттү. Биздин эл эми таарынбасын. 30 жылдан бери Акаев баштап элди товар кылып кеткен. Биз ошондон чыгышыбыз керек, эң башкысы. Экинчи маселе, мына Кыргызстандагы бул акча менен элди жинди кылып аткан системанын баарын жоготуш керек. Мисалы, жогорку соттун судьясы пенсияга чыкса, мамлекет ага өмүр бою пара алып жүрүп көнүп калдың, эми куса болбо дегенсип 2 миллион сом берет. Турабы? 2 миллион сом берип атат колуна. Жогорку кеңештин депутаты отпускага чыкса 300 миң сом берип атат. Мыйзамсыз шайланган президент 90 миң сом пенсия алып отурат. Биз ушундай жинди чечимдердин баарын жоготушубуз керек. Мисалы, жогорку кеңештин депутаттарынын айлыгы мугалимдердики менен бирдей, машина берилбейт, үй берилбейт десең, жанагылардын баары келбейт. Ошол чындап мыйзам чыгара турган кишилерди, юристтерден, башка тармактардын ээлеринен жыйнаш керек. Биз ошого барышыбыз керек. Биз мынага олигархтардан кутулуш үчүн мына ушундай жолдорго барышыбыз керек болот. Туурабы? Анан эң башкысы биз азыр ушул конституциялык реформаларды колдоп берели, бардык жагынан. Бул өзүбүзгө керек, элге керек. Биз улуттук кайра жаралуу кадамын мына ушул азыр башталып атат деп түшүнөлү. Биз ошол улуу идеянын аркасынан чуркайлы. Анан бир суранычым, кайсы бир саясатчыга кызмат керек болсо, курултай деп жыйнай салып, анан тигиге ишеним көрсөтөбүз, буга ишеним көрсөтпөйбүз деген шүмшүк оюндарды токтотушубуз керек. Улуу курултай элдин башына маселе түшкөндө гана чогула турган курултай болуш керек. Эгер конституцияга кирсе, анда жылына 2 жолу чогулуп, өзүнүн миссиясын аткарып коюп кете турган уюм болуш керек. Башка каалаган киши каалаган учурда чогултуп алып анан курултай деп кыйкырбай турган бир эмеге түшүш керек. Туурабы? Курултайды шүмшүктөр пайдаланып кетпей турган бир жолго түшөлү. Ал улуу нерсе болуш керек. Эч кимибиз ал жерде курултайды пайдаланып кете турган мүмкүнчүлүк болбош керек. Бул жалаң гана элдин тагдыры үчүн иштей турган уюм болуш керек. Мына ушуну айтып коеюн деп келдим. Акыркы мезгилде ушул конституциялык кеңешме түзүлүп, жаңы баш мыйзам кабыл алабы же азыркы баш мыйзамды оңдоп түздөйбү?
коомчулукта ушул 93-жылкы конституцияны эле кайрадан калыбына келтирип туруп, ошонун негизинде кайрадан иштеп чыгуу, ушуга окшогон бир топ ой пикирлер айтылып жатат да. Бүгүн да мынакей курултай азыр башталып атат. Ушул жерде дагы эл өзүнүн пикирин, оюн айтат. Мен өзүмдүн мынакей чечим али кабыл алынат. Ошол үчүн мен өз оюмду билдирейин бул жерде. Чынын айтканда, бул Кыргыз Республикасынын өзүнүн улуттук конституциясы кабыл алыныш керек. Ал эми азыр биз жашап жаткан баш мыйзам бул негизинен батышчыл баалуулуктарга негизделген. 53 беренесинде адам укугу жөнүндө айтылат дагы, бир да берене жок кыргыз элинин мамлекеттин кызыкчылыгы жөнүндө да. Ошон үчүн бул баш мыйзам азыркы туташ кризиске кептегенге бирден бир себепчи ушул болду. Ушул баш мыйзам болду да. Ошондуктан баары бир кыргыз коомчулугунун талабы, ушул акыркы мына элдик төңкөрүш бир революция дейбизби, ошондон кийинки талап деле ушул революциялык чечим болобу же болбосо мындай кеңешип конституциялык кеңешме түзүппү, эмне болгон күндө дагы конституцияны жаңы кабыл алуу жөнүндөгү ой пикир үстөмдүк кылат. Менин сунушум ушул. Азыр бир-эки жол бар. Биринчи жол. Жогорку кеңештин эми миссиясы бүттү, убагы бүттү дешип атат. Бирок кече Текебаев айтты. Жогорку кеңеш, жаңы жогорку кеңеш келгенге чейин биз отурушубуз керек деди. Эгерде эртең шайлоодо дагы бир нерсе болуп, ел ала салып bir çaң тополоң түшүп кетсе, ким бул бийликти кармап турат? Мамлекетти ким сактап калат деген сөздү айтты. Бирок бул сөздү Текебаевди мен жакшы көргөн адам эмесмин. Текебаев ушул 3-чү төңкөрүштүн эң бир себепкерлеринин бири Текебаев. Ушу партиялык системаны салган Текебаев. Бирок бүгүнкү бир кечеге айткан сөзүндө жүйө бар. Бирок мындай кылсак деп атам да. Ушул парламент таркаганга чейин курултай жөнүндөгү мыйзамды биринчи окуудан өткөн мыйзам бар. Мына ошо мыйзамды кайрадан карап чыгып кабыл алып берсе, курултай институту бул мыйзамдуу институтка айланат эле. Анда эки адам аны чакырат эле. Биринчи курултайдын төрагасы, экинчи өлкө башчысы, президент или премьер-министр чакырат болчу. Эми эгерде жогорку кеңештин мөөнөтү бүгүн бүткөн болсо, алардын кабыл алынган чечимдери, мыйзамдары жараксыз боло турган болсо, анда экинчи бир жол бар. Бүгүнкү күнү өлкө башчысынын милдетин аткарып аткан Садыр Нуркожоевич өзү өлкө башчысы катарында курултай чакырууга укугу бар. Мына ошондуктан бул курултай кандай болот? Бул курултай мына биздикиндей болбойт. Ал өлкө башчысы катарында керек болсо 3 күндүн ичинде курултай чакырса болот. Мыйзамдуу курултай болот ал өзү. Себеби өлкө башчысы эл ишенген бүгүнкү күндөгү өлкө башчысынын милдетин аткарып аткан адам ал. Ага бардык укуктарды бердик биз азыр. Мына ошондуктан ал кантип чакырат? Бүгүн эле мисалы үчүн бүтүн айыл башчыларына кайрылып, айыл өкмөттөрүнө, айыл өкмөттөрүн милдеттендириш керек. Айыл өкмөттөрү ар бир 3000 шайлоочудан бирден делегатты шайлап бүрсүгүнү курултайга жибересиңер деп. Бул бүгүнкү азыр согуш кырдаалы азыр. Азыр биздин мамлекеттин, өлкөнүн тагдыры кылга илинип турган учур. Бүгүн о жайылып жатып, бир айлап курултай өткөрө турган, жыйын өткөрө турган, талкуу жүргүзө турган неме эмес. Себеби айыл өкмөттөрү бар, айыл советтери бар. Ошол жерде 20-дан 30-тан адамдары бар. Ошо 20-30 ошол айыл өкмөттүнүн мыкты адамдары. Ошо мыкты адамдардын ичинен bir mıқты adamdı, iki mıқты adamdı şaylap veriş için yarım saat el vakit getir. Ama 2 gün 3 gün vakitin gereği yok. Buna oşanduktan azırkı menimçe işenimdi yol bugünkü prezidenti milletin atkarıcı Sadır Japarov uşunda kayrılı jasap özü legitimli kurultay çakırıp oşo kurultaydın çeçiminen oşoğa dayanıp özü de şaylooga varsa je jыйын kılsa je oşonun çeçimine ılayıp balkim gelecekte kurultayda özü prezident şaylay turgan oşoğa gelebizmi. Sebebi kurultay institutunun iki funksiyası var. Bul han şaylagan jana mamlekettin taqdırын çeşken bul institut özü. Biz eğer bu iki funksiyasını alıp salsak al kurultaydın koğumduk uyunların jыйынынан ayırması çok bolup kalat. Rahmat. 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 Эми bu 30 жылдан бери элди эзбейди да. Bu сасыган, чириген система жоголмоюнча эл кадам шилтелбейт. Кайра эле баякы жеп жуткучтар келе берет бияка.
Ошон үчүн баягы ата бабаларыбыздын бабалардын изине түшмөйүнчө өзүбүздүн салтыбызды, наркыбызды, дилибизди, дитибизди, ниетибизди, пейилибизди, населибизди, үрүп адатыбызды баарын билмейинче биз кайра оңола бербейбиз. Себептен өзүбүздүн кодубузда турган, өзүбүздүн кыргызбыз деп турган ата бабанын жолу коюп келгенине изине түшпөсөк, анда дагы эле изилмей жүрө берет. Багытыбызды таппай калабыз да. Ошон үчүн ата бабалардын изине, ошолордун баалуулуктарына, ошолордун ата бала калтырып кеткен мурастарын бекем кармап, ошону бийик көтөргөнгө кайра өзүбүзгө орношубуз керек. Ошон үчүн биринчиден эң эле негизгиси бул кыргыздын түпкү өзөгү тамырындагы жаткан идеологияны алып чыгып, барлык тармакка ошону киргизиш керек. Ошондо жаңы үйрөнсөп, анан жаңы мөмөлөрдү табабыз да. Антпесе идеология жок, чаржайт, бөлүнө бермей, а партия деген таптакыр эптеп эле тиги үстүнө көтөрүлсөм, анан ошол жак тараптагы деп кайра ошол айлампага түшүп калабыз да. Ошон үчүн тазалануу биринчи өзүбүздөн баштайлык. Шайлоо көргөздү. Өмүр бою алдап келди. 30 жылдан бери канча деген референдум кылдык. Канчасы шайлоонкун дагы, тиги депутаттардыкы, президенттики дагы болду. Бир жыйынтыгы чыктыбы? Жыйынтыгы чыккан жок да. Мына азырда эле ошол эле жанагы кресло үчүн согуш болуп атат. А биз өзүбүздүн багытыбызды, нугубузду, кандай келечекке сапарды багабыз, кандай аттайбыз, ошо менен кандай барабыз. Кошуна эң сырткы душмандар, ички душмандарыбыз бар. Ошолор менен мамилени кандай түзөбүз? Ошол тараптан чогуу журулушуп, бир уют кылып, анан ойлонуп туруп, бир жети өлчөп, анан ойлонуп туруп кетсек, анда өзүбүздүн багыттабыз. Бирок жанакындай эле кресло деп жүрө берсек, анда эчтеке болот. Ошон үчүн бурулуп азыр кайра өзүбүздүн ата баба калтырып кеткен салтына, наркына, анан идеологиябызды алып келсек, анда өзгөрүү болот. Өзгөрүп өсүш керек. Антпесе биз калып калдык. 30 жылдан бери эле бир жерде дөңгөлөк чимирилип аткан, чимирилген болууча жүрөт. Азыркы келген бийлик жөнүндө албетте кыргыз ушундай бир нарктуу, акылман эл болот, сабырдуу эл болот. Бардык уулдарын эркелигине чыдап келген, ошол эркеликтерин уланта бербеш керек. Кайсы бийлик келсе дагы эми элдин көзү ачылып калды. Азыр акты ак, караны кара дей турган учур келип калды. Анткени бул Манастын, мындай баатырдын урпактары болгон кыргыздын канында бар нерсе экен. Бүгүн жарылды. Анткени мындан аркы келген бийликтер дагы көзүн ачып, ошол кыргыз уулу болсо, кыргыздын келечегин көрө билсе, чын жүрөктөн кызмат кылат деп ойлойбуз. Тынчтарыңыздар, урматтуу аксакалдар, аталар, апалар, бир туугандар, мекендештер, кыргызстандыктар, курдаштар, инилер, баарыңыздарга ысык салам. Кудай таалам өлкөбүзгө эң биринчи ынтымак берсин. Ажообузга, Садыр Жапаровго тегерегине жакшы ыймандуу кишилерди берсин. Баягыдай кошоматчы, эки жүздүү коррупционер, алдамчылардан Кудай таалам алыс кылсын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылым, жана өкүлү Медет байке кайдасыз? Медет Омошевич. Ошол Медет Омошевич деле билесиз, Садыр Жапаров өзү кандай убадаларды берип келген, ошол убадаларына туруп, аягына чейин аткарышын мен Садыр Жапаровдун өзүнөн да талап кылам. Эң биринчи талабым, Садыр байке, куруңузду тазалаңыз деди, бузукулардан, жалаң кошоматчы менен 200'лүлөр чогулуп алыптыр тегереңизге. Экинчиден, мына курултайды баары эле колдоп атат, өзү деле колдойт. Бирок могу конституция жазылып атат да ушул убактачы. Ошондо конституционный совет чогултуңуз, бүт баары келсин ошол жакачы. 500 киши болобу, 1000 киши болобу, баары келип, общий талкууга чыгарыңыз, Садыр Нуркожоевич. А мен угуп атам тиякта кимдер жазып атат. Бир кучка чогулуп эле жазып атат. Ал болбойт андай, общий талкууга чыгарыңыз. Же болсо ошол жака видеокамераларды коюп коюңуз, эл көрүп билип турсун, эмне жөнүндө талкуу болуп атканын. Биз кыргыз эли мындан кийин бийликти узурпацияланга жол бербейбиз болду. Биз ишенбей да калдык, азырчы эч кимге ишенбей да калдык, чынын айтайын. Кадр, эми кадрдан өтө чоң жаңылыштык кетип атат. Сизге Садыр байке мындай элге ачык эле айтсаңыз, азыр элди алдай албайсыз. Эл уже саясатчы болуп бүткөн, баары тең таксисттен баштап тетиги
президентке чейин бүт саясатты чагат жөн эле кичинекей балдардан бери. Сиз ачык айттыңыз, сизди эмне колуңузду бирөө, кол бутуңузду байлап атабы, сизге мешайт этип атабы, эмне үчүн мондай кадрлар келип атат? Мондай кадрлар сизге эч качан баш ийип туруп иштеп бербейт, реформа жүрбөйт мындай кадрлар мененчи. Жүргүзө албайт жана ар кайсы саясий партиялардан келип ошо сизди укмак беле Садыр Нуркожоевич. Смелойлык кылбайсызбы? Реформа кылам деп келдиңизби? Смелойлык кылбайсызбы? Эмне коркуп атасыз алардан? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менде мындай сунуш бар. Азыр тетиякты ремонттун срочно бүтүрүңүз дагы, депутаттарды киргизип коюңуз ошол жака. Анан биз иштетебиз алардычы, тегеректеп алып туруп, тийбейбиз, сабабайбыз эч кимди. Жөн эле мыйзамдуу талап кылып турабыз ошол жердечи. Анан бүт Кыргызстанга керектүү мыйзамдардын баарын кабыл алдырып алабыз. Ушундай иштетебиз, жөн эле күнү түнү 24 саат иштегиде кылып коебуз. Түнкүсүн мыйзам жазат, күндүз кабыл алат. Ошол талап бизде, ошол. Рахмат. Рахмат. Аяктап коюңуз. Дагы срочно эң көп талап кылган, мына азыр Садыр байке мен сизге айтып коеюн, угат болушуңуз керек. Эң көп талап кылган сот реформасын срочно баштаңыз, бүтпөңүз эчтекени. Ой, баштай бериңиз де, соттун баарын чакырыңыз өзүңүзгө. Ушундай залга жыйнаңыз дагы чыгып алып туруп айткыла, мындан кийин ким мыйзам бузуп, акыйкатсыз чечим чыгарса камаласыңар деп эле ачык эле айтып салыңыз. Ал биз буларга келгенде мыйзам башкача болуп калат, анан элге келгенде эле мыйзам кандай болуп калат? Элдин укугун, элдин мүдөөсүн колдош керек да ошо мыйзамдар. Ошондой эле айтыңыз ачык эле. Бут тоскондор болсо, мишайт эткендер болсо, мына элге эле кайрылып коюңузчу, могулар мишайт этип атат дейбиз. Биз урбайбыз, алар жөн эле коомдук давление деп коет. Ошондой эле акырын кайрылып коебуз, кайрылчу сөздөрдү айтып коебуз. Срочно экономический реформаларды жазаңыз. Срочно. Жанагындай коррупционный схемалар бар, аны билебиз. Мен да билем, мага да толтура маалымат келип түштү. 15 министрлик жана Толгон Токой агентство бүт эле коррупционный схема экен. Зулушевду койдуңузбу? Зулушев бир 500 тергөөчүдөн турган группа түзсүн. Өтө көп экен жумуштарчы. Менде эле уже 6000ге жакын документ бар. Жалаң коррупционный иштер боюнча. 500төн турган следственный комитет түзүңүз дагы тергөөгө берип туруп, четинен тергетип туруп эле камата бериш керек. Акчасын төксөң камабайсың, төкпөсөң камаласың деген бир эле чечим. Силовой структураларды, ГКМБ, МВДларды да тартипке салыңыз. Тез бүтүрсүн иштерди. Бизге реформаны 30 жыл күттүк ушул күндү, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биз 30 жыл реформа болот десек эле, сиз сүйлөшүүлөрдө эле жүрөсүз азырчы. Чынын айтканда, мына мен деле жаныңызда жүрдүм канча. Биринчи 10 күнүңүз бүт эле сүйлөшүүгө кетти. Андан кийинки 10 күнүңүз жалаң эле назначенияларга кетип атат. Эмне болуп атат? Эмне үчүн реформалар башталбай атат? Биз ошону көргүбүз келет. Тез көргүбүз келет. Реформанын жыйынтыгын билгибиз келет. Мага ыйлап келип атышат, эми могу соттон өтө көпкен жабыркагандарчы, бир тугандар. Соттор жөн эле эзиптир, кул кылыптыр, чүнчүтүп, коркутуп алыптыр буларчы. Ошондо да келе кайрылуу жасап коюңуз, сиздин коркот да, кой деп. Көрдүңүзбү Садыр байке? Сиз миссияңызды билиңиз, эмне үчүн келдиңиз? Эл отургузду жанагы жерге. Площадьтан билесиз да, 5-inde, 6-ында кандай окуялар болду. Эл моундай көтөрүп келиптир, отургузду, отуруп алып реформаңызды жазай бериңиз. Рахмат. Биринчи сунуш, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге элдин үнү жетпей калды тилекке каршы. Эл нааразы болуп атат сизге. Бизге ушул туңгуйка эмне болуп тыгылдык? Ушул чындыкты, акыйкатты жана тегереңиздегилер жеткирбеген үчүн ошондой болду. Садыр Нуркожоевич, элдин үнүн укпай калдыңыз. Жетсе дагы туура эмес жетип атат сизгечи маалыматтар. Урматтуу Садыр Жапаров, элдин үнүн угуңуз. Күнүгө 1 сааттан элге убакыт бериңиз, элди кабыл алыңыз. Эл эмне болуп атат? Тетиякта көлдөгү бир туугандарыңыз кайнап жатат. Баары нааразы болуп атат, элдин баары. Кадровый саясатка нааразы болуп атат аябай. Эмне үчүн моундайлар эле келе берет? Эмне колуңузду байлап атат? Айтыңызчы. Садыр байке, ким мишайт этип атат сизге? Ким мишайт этип, ким бут тосуп атат? Айтпайсызбы? Элге эле ачык айтыңыз. Азыр элден жашыра албайсыз. Эл деген саясатта такшалып бүткөн уже. Ал баягы заман бүткөн, жөн эле КТР кулду кулак тушалап коет, болду ошо менен эле жүрө берет деген. Ал заман бүттү. Биринчи сунушум. Экинчи сунуш, конституциялык реформага барам дедиңиз, туура, барыш керек, өзгөртүш керек. Ошо реформаны аткарчу киши сизсиз. Бирок бул реформаны жалпы элдик талкууга салыңыз.
tetiyakale bir kişilerdi çoğultup alıp, alar kuchka olup alıp ele jaza berbesin. El menen kеңешип kılgıla. Kırgızda жақсы söz var. Kеңешип kesken barmak orbayt deyt. Oşa barmakты kesip salsak da orbayt. Sebebi bul barmak kеңешип turup kesilgen barmak. Bul ekinci sunuş. Üçüncü sunuş. Eç kaçan Kırgız Respublikasında bir de birlik butağına uzurpasiyalık yol verilmesin. Altıncı, sot reformasını başlaydı sroçna. Sot reformasını başlayınız. Mına men коомдук eldik көзөмөлдөп кыймыл açıp başladım ele. Kolдап atat, жақсы ofiste berdiңiz. Rahmat anыңızgaçı. Бирок сиздин колдооңуз көрөк. Meni elin астына çıkarıp turup görgösүңүz. Бул Кашкарбаев деген бакай менин коомдук кеңешчи кылып алыңыз. Мен жаман кеңеш бербейм сизге. Жапаровду башкаларды алгыча мени алыңыз жаныңызга. Мен кууйм ошо бузуку 200'ünün баарын кууп чыгам жаныңыздан. Бул 6-cı sunuş. 7-ci sunuş. Sottор, investorlarga but toskon sottор. Maga degen ужуга чейин эле 5-6 инвестор келип, көз жашын агысып, акчаларыбызды жедирбейдик. Кыргыздын чиновниктери миллиондоп жеп алыптыр ошолордун акчаларын. Миллиондоп жеп алыптыр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына мага күнүгө документ келип атат, күнүгө колума документ түшүп атат. Ошонун баарын көрүп туруп, ана мен сизге үнүм жетпесе, сизге кире албасам, 10 мүнөткө да убактыңыз жокпу? Мени кабыл алганга, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен сизди кандай урматтап, башымды кара жанымды карчырдым эле. Түндө эртең менен саат 5'te мага бир байке чалып алып, балам инсульт болуп калды деп ыйлап атат. Садыр байке, ошо соттун акыйкатсыздыгынан баласы инвалид болуп калды. Депрессияга түшүп калыптыр ошол бала. 6 saat 5'te ким ыйлап чалып алып угуп шок болдум мен. Могу прокуратура, жогорку сот, ГК муну тартипке салыңыз, иштесин. Чочкодой болуп жата берип, бийликте отуруп алып, не кылып атышат булар? 20 gün болду бийликке келгенине. 20 gün. 8 saatten sanaganda эле 80 saat эмне кылды булар? Эмне жакшылык кылды? Кыргыз элине эмне жакшылык кылды? Отчет берсин 20 күнгө. Мен талап кылам 20 күнгө. Ар бир структура отчет берип чыккыла. Ар бир күнүңөргө. Эмне кылдыңар? Кыргыз эли күтүп атпайбы Садыр байке? Эмне кабинетке кирип алып эле дайыныңар жок, эч атка чыгып алып эле. Же кире албайбыз, же үнүбүз жетпейт сизге. Бул менин 9-cu, 10-cu. Калыстык, эң биринчи калыстык орноттуңуз. Сиз калыстык орнотсоңуз, анан сиздин тегерегинде бүт элдин баары биригет. Бабанов да биригет, Текебаев да биригет, куруучу да биригет, строитель да биригет, таксист да келет, сизге баары келет. Эң биринчи калыстык орноттуңуз. Эч кимден коркпоңуз, артыңызда кыргыз эли турат. Садыр жапа, Садыр байке, толук, глубокий реформага барабыз. Барыш керек. Тез, чоң кадамдар менен. Мондай жөжүргөн кадамдар болбойт бизге. Биз чоң кадамдарды реформа кылам, оңдойм деген киши бир жумада, бир айда, сиз айткансыз 2 айда мен результат көргөсөм деп кетип калды убактыңыз. Бүт эле сүйлөшүүлөрдө эле жүрөс. Ал тетиги депутаттардан эмне коркосуз? Эл турбайбы? Сизге ачык айтыңызчы, бирөө кысым көргөзүп же коркутуп атабы? Же ички же тышкы душмандар коркутуп атабы? Кыргыз эли туруп берет сиз үчүн, өлүп да берет. Бизге эч ким кол сала албайт. Азыр сиздин 6 миллион армияңыз бар. Ошол армияңыз четинен чачырап атат, таарынып атат. Мындайды күткөн эпеңиз Садыр деп мен телефонумду тешип салды. Ар ким чала берип, мен телефонумду тешип салды. Элдин баары тааныйт мени. Садырдын эң жакын кишиси, Садырдын жанында жүрөт деп ойлоп атышат. Мен сизди көрө элекмин, канча күн болуп кетти көрбөгөнүмө. Ошол сиздин жаныңызда кошоматчылар бүт туура эмес маалыматты жеткирип атат сизге. Калктын баарын уруп атышат. Баары жакшы, баары андай, мындай. Туура мен түшүнөм, жумушуңуз көп, убактыңыз болбой атат. Бирок куругуңузду тазалаңыз. Курукта бүт бузукулар тегеректеп чырмап алды сизди. Саат бүгүн болбосо, эртең мени кабыл алыңыз. Мен элдин атынан кирем сизге.